Июнь айында балдар үчүн ишеним телефону борборуна 9174 же бир суткада 305 кайрылуу түштү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Анын ичинен 290 адам консультация алуу же жардам көрсөтүүнү суранып чалган. Мындан улам 230 киши телефон аркылуу кеп кеңеш, 22сине психологиялык консультация берилген. 38 кайрылуу башка органдардын компетенциясына ылайык чара көрүү үчүн кабарланып, иш алып баруу сунушталган. Кайрылуулардын түрү жана мүнөзү социалдык жардам суроо, балдарга карата ырайымсыз мамиле, зомбулук көрсөтүү, финансылык, юридикалык жана башка жардам көрсөтүү, балдарды тарбиялоо, анын жүрүм-туруму, аты-эне менен балдардын мамилеси, психологиялык жактан жабыркоо, аялдарга карата үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүү, балдарга карата кайдыгер мамиле тууралуу болгон. Кайрылуулардын эң көбү же 8884-ü адашып же максатсыз чалгандар болгон.